Учурда Кыргызстанды газдаштыруунун деңгээли 26% түзөт. 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 60%га чейин көтөрүү пландалган. Бул жумуштар четинен аткарылып жатат. Бүгүн Чүй облусунун Ленинская айылына жаратылыш газы берилди. Көгүлтүр от келиши менен элеттиктердин жашоосу кандай өзгөрдү? Актилек Гүлжигит кызы барып көрүп келди. Газпром Кыргызстан компаниясы 2017 жылдын аягына чейин Бишкек шаары, Чүй жана Ош облустарында 350 чакырымдан ашык газ түтүктөрүн орнотууну пландап жатат. Ошондо бул аймактардагы 13 конушка жаратылыш газы берилет. Кезекте Чүй облусунун Ленинская айылы. Газ пайда болгондо биздин көңүлүбүз айрыкча рахат болду. Дайым газ жагабыз, оокатыбызды пышырганга, жылуулукка деп темирге пайда болду кыскасы. Долго ждали, нам обещали, мы сомневались, не верили, но наконец-то вот нам дали газ. Уже газ кирди, буюрса айылыбызга, мынакей, мындай трубалар менен киргиздик отопленияга, бул светке караганда бир топ арзан болот деп атышат. Бул жылы Ленинская айылынын тургундары жаңы жылга карата жаратылыш газын белекке алышты. Жергиликтүүлөр газга чай кайнатып, кыштын суук күнүндө газдын табына жылынып отурушат. Күнүмдүк тиричилик да кыйла жеңилдеди. Газ у нас только был в центре, а теперь не только в центре. Буга чейин көгүлтүр отту Ленинская айылынын борбордук бөлүгүндө жашагандар гана пайдаланчу. Эми калктын 80% газ менен камсыз болду. Эми биз кыштын ызгаар суугунан коркпойбуз. Кары жашыбыз кубанып, газ алып келгендерге ыраазычылык айтабыз. Айылга 20 чакырымдан ашык газ түтүкчөсү тартылган. 4,5 миңге жакын үй жаратылыш газын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Газды алып келүү жумуштарына жалпысынан 72 миллион сом сарпталган. Биз бул жумушту кышында да өткөрө беребиз. Анткени эми газ түтүктөрдү куруу жумуштары абдан бизге мындай пайдаланып атат, абдан керектүү болуп атат. Ошондуктан биз бул жумуштарды токтотпой бүткүл айыл жасай беребиз. Боорсокторубуздагы бүт газдарга пышат деп сүйүнүп отурабыз, нандарыбызды жасап. Алымкан Талиеванын үйүндө эртең менен саат 9-да көгүлтүр от күйдү. Кожойке кубанычына жетине албай газга боорсок бышыра койду. От жакпайбыз, жакшы болот. Эми бүт отоплениябыз да газ менен, баардыгы газ менен иштейт. Тамактарыбыз да убагында бышырып, аябай жакшы болду. Жаратылыш газынын 1 кубометри өлкөнүн газ жеткен аймактарынын баарында 14 сомдун тегерегинде. Азыр Кыргызстандын аймагындагы газдаштыруу деңгээли 26%ды түзөт. 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 60%га көтөрүү тапшырмасы бар. Актилек Гүлжигит кызы, Элдер Асанбаев, Коомдук биринчи канал, Чүй облусу.